Ассаламу алейкум. Бар болгону 5 минуттардын ичинде азыркы убакта хит болуп жаткан королевский же болбосо ала тоо салатын даярдайбыз. Видеону соңуна чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Ал үчүн бизге ышталган чечил сыры керек болот. Биринчи эле колубуздун жардамы менен чечил сырын майдалап жештүү кылып, жегенге ыңгайлуу кылып майдалап алабыз. Майдалап алдык. Эми тарелкага салып, бир четке ала турабыз. Андан кийин сууга бышкан менде уйдун эти өзү бул салатка колбаса же болбосо сосиска кошулат. Мен болсо уйдун этин кошууну туура көрдүм. Даамдуу жана жештүү болот. Андан кийин сырдын катуу түрүн колдонобуз. Ушундай кылып 4 бурчтуу кылып, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес кылып, орточо кылып туурап алабыз. Сырды да бир четке ала туруңуздар. Андан кийин бадыраңды дагы дал сырдай кылып, 4 бурчтуу кылып туурап алабыз. Бадыраңыбызды туурап алдык. Андан кийин бизде жумуртка кошулат. Жумуртканы өтө көп деле кошуштун кереги жок. Бирөөнү кошсоңуздар жетиштүү. Андан кийин бизде помидор. Чери помидору болсо дагы өтө сонун болот, кооздук жана даамдуу болот. Эми салатыбызды чогултуп баштайбыз. Эң биринчи бадыраң менен помидорубузду салып, анын үстүнө сырды салабыз. Андан кийин жумуртка, уйдун эти. Андан кийин банкадагы жүгөрү. Жана тытып алган сырыбыздан кичине алып туруп, ушундай бычак менен туурап туруп, салаттын үстүнө кошуп жиберсеңиздер өзгөчө сонун бир даам берет. Татымына жараша туз салабыз. Өтө көп туз салбаңыздар. Андан кийин майонез салабыз. Салып, жакшылап аралаштырып, тарелкага салып, конокторуңуздарга сунсаңыздар болот. Ушундай кылып жана чечил сырыбызды үстүнө ушундай колубуздун жардамы менен тоголоктоп алып, үстүнө коюп, кооздоп коебуз. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Менин каналыма катталып, лайк, комментарий басууну унутпаңыздар. Сиздерге чоң рахмат.